барып жашай бересиз. Ооба. Нан жапкан дейт. Бирок ошол шарткан макул учурда деле мен ыйлатып кеткен учур болгон. Андай нерсе деле болгон. Катуу ыйлаганмын аябай, түндөп комнатадан чыкпай ооруганмын. Прям свадьбасына 2 күн калганда айткан. Ушунчалык өртөнүп эле кеткем, чын айткандачы, просто живой өртөнгөн жаман экен да. Өртөнгөн адам мындай өлүп калып ошончо тынчыйт го. А тынчыбайт экенсиң да сенчи өртөнүп эле жүрө берет экенсиң да, оңой мененчи. Ошондой аябай эң мага ушу баягындай запоминающий болуп, эң жүрөгүмдө катуу эми болгон стрессовый состояние мен эсиме алган ошол учур болгон. Себеби ушундай прям 2 күн калганда айткан. Ошол нерсе аябай больно болгон да. Тойуна 2 күн калганда эмне айткан сизге? Үйлөнүп атам деп айткан. Жакшы. Эми азыркы жүрөгүм бош эмес деп атпайсызбы? Бир аз мындай маалымат берип өтпөйсүзбү? Жездебиз кайсы тараптан? Жок. Мен негизи мындай жеке жашоо тууралуу ушул убакка чейин эле көбүн эле ушундай аябай кызык болуп көбү сурайт. Көбүн айткан эмесмин. Мен бир эле нерсени айтам, жүрөгүм бош эмес депчи. Жүрөгүм эмгерде бош болсо бошмун деп айтам. Эми жактырган, жакшы көргөн адам бар, ошондуктан ал тууралуу эми кереги жок го дейм. Мен аны айтканда деле лучше мындай неде санын айткандан көрө эле ошол эми элге айтсаң, балким ал адам менен бирге болбой калармын. Макул, эми бир аз кайрадан сахнага кайтып келсек, учурда кыргыз сахнасында сиз кайсы ырчыны мыкты ырчы деп баса билет элеңиз? Кайсы ырчыларды? Сиздин боюнча. Эми кыргыз сахнасына чын-чынына келгенде ар бир кандай десем, мурун мисалы үчүн эми айткан айтпаганда деле. Кайсылар? Мурун мисалы үчүн да мен кичинекейимде Айшура Гиманалиева, Алина Жетигена, Бекборбиев, Ибраим Жунусов ушуларды укчубуз да, аябай жакшы көрүп, азыркы учурдун эми алдыңкылары деп эми сөзсүз эле, конечно, баарыбыз билебиз Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Мен эми өзүм уккандарын айтайын, эми алар элге прям ак болбосо дагы, бирок мен көбүнчө угам. Өзүңүздүн оюңуз. Абир Касеновдун ырларын көп угам. Ралиянын ырларын жакшы көрөм. Да, ким? Ошо Мирбектин ырларын угам. Ошолорду. Азыркы учурда ырчы болуш оңойбу сиздин оюңуз боюнча? Ырчы болуш кимге кандай? Азыр эми ачык эле айтыш керек, акчасы барлар эле чыгып атат, чынына келгенде. Бирок негизи ырчы болуш үчүн демек биринчи кезекте акча. Акча эмес, талант керек негизичи. Бирок азыр талант деле тепчилик кетип атышпайбы? Акча маанилүү болуп кетип атат, э? Теп эле кетип атат, жөн эле. Акчасы барлар барып запись кылып эле, ырдап эле, клип тартып эле. Бирок 1-2 жолу болот, болду, ошончо жок болот да. Эми алар жөнүндө сөз кылбай эле коеюн, себеби өзүңө жооп бер деген адам жок деп атышат. Жакшы. Тойлорго көп барган ырчылардын катарындасыз да? Айтсаңыз, тойдо ставкаңыз канча? Мисалы, канча барасыз? Тойдо ставкам айтпайм. Жар-жардагы. Жок, мен билем, балким эл ойлоп аткандыр, мен тоюма Асель Касымованы чакырсам, канча келип берет болду экен деп мындай. Жок, аны айтпай эле коеюн, бирок ар кандай болот. Эми тойго мисалы үчүн такыр эле баягы менин талантымды аябай сыйлап, бирок акчасы жетпеген адамдар болот. Ошондойдо алар менен бир компромиске келгенге туура келет, мындай действительночи. Кээ бир адамдар бар, мурдун көтөрүп мындай сүйлөйт, андайга мурдун көтөрүп эле сүйлөйсүң да. Бүт нерсеге эле ал жерге өзүң закон кылбалуу эле мындай кылган болбойт го дейм. Бардык нерсеге мындай ситуацияга карап иш кылган жакшы да. Жакын курбуларыңыз барбы? Кимдер? Жакын курбуларым бар. Көп эле болбойт экен, бирок чын-чынына келгенде. Кимдерди жакын курбу дейсиз? Эми аларды айтсам азыр немеси аттарын унутуп калып, анан эртең көрөсүң. Капа болуп чыгат. Ошо Сиз атаңызга жакынсызбы, же апаңызгабы? Экөөнө тең жакынмын. Экөөнө тең. Кимис менен көбүрөөк сырдашасыз? Экөө менен тең сырдашпайм. Эмне үчүн? Билбейм, мен ушундай характерим бар. Үйгө барып эле өзүм компанияны жок, сүйлөшүп, каткырышып бир нерселерди эме кыла берет, анан кийин мен өзүм проблемаларымды, мындай немелерим, мына болуп атат, тигинде болуп атат, мага мынтип келе деп антип эме кылып айтпайм аларга. Мен бүт нерсени баягы өзүм бүтүрүп, өзүм бардыгын эме кылып, ошого көнүп калып турмун. Өзүңүздүн маселеңизди өзүңүз чечесиз. Өзүм маселемди өзүм чечем. Ата-энеңиздин Кандай учурда болгон, эми болбогон учурда эле мындай болуп атат деп эле мындай сверху аларды эме кылып коем. Маалымат берип. Ата-энеңиз тууралуу эч айтпайсыз да?
Сиз айтып өтсөңүз эмне жумушта иштешет, кайсыл тарапта дегендей. Мамам азыркы өзү ошо бухгалтер эмес боюнча кесиби боюнчачы. А бирок азыркы учурда ошо үйдө эле. Үй кожойкеси. Үй кожойкеси. Папам ошол Ош области, Ош шаары боюнча акыйкатчы, омбудсмен. Чоң инем ошол ошо тоже милиция кызматкери, аэропортто иштейт. Кичүү инем андан кийинкиси. Ал ошо өзү менен өзү тоже оордугун бизге салбай эле өзү менен өзү өзүнчө бизнесмен болуп калат. Бир карасаң бир нерсе. Мен ушундай бирөөгө мындай көп киришип бербейм. Главное жакшы жолдо жүрө, түз жолдо все депчи. Жакшы экен, ырчылыктан та мындай бир пайда көрүп, бир эмне пайдаларды көрдүңүз? Мисалы түшкөн каражатка эмне кылдыңыз? Балким үй алдыңызбы, же кайсы жака жумшадыңыз? Же ырчылык өзүнө өзү эле жагып атабы, ошол эле түшкөн акча кайра эле ошол эми ырчылыкта бир нерсени эме кылайын десең аябай чындап мындай болгонго эме кылат экен, требует этет да, аябай адамды бышык болгонгочу. Бирок мен баягы бышык адамдардын эмесине катарына кирбейм да. Анан кийин кандай десем, эми ырчылыктын пайдасы жок дейин десең, азыр өзүң деле көрүп атасың, жар-жарчылар көбөйдү. Ырчы эмес деле жар-жарчы болуп атат. Каерге барсаң деле жар-жарчылар көп. Ызылдап жүрөбүз го. Демек тойдон табасыз, көбүнчө эмен. Ооба, азыр концерттен эч ким таппай калбады. Концерттен таппайсың, концерттен бул ошо элге болгон эле отчет болот. Концерт койсоң деле эл келбейт да, мисалы үчүн азырча. Бирок концертте эмне үчүн ошо концертке келбей атат? Балким ырчтар бирок ошол нерсе тойдон көрүп калат. Өзүбүз күнөөлөсүп билбейм, ошондой нерсе келип калды да. Мурун концерт деген аябай элдер агып барчу да, ушунчалык эме. А бирок азыр концертке барганда расход көп. Эми расходу жок концерт койсоң, эл баягы эле эме кылат. Наразы болот. Жакшы даярданса болмок, тигиндей мындай деп. Мага ушул вопрос көп келет. Сен эмнеге көп концерт койбойсуң депчи. Көп дейм да, такыр койбойсуң депчи. Биринчиден ошол момент келе элек деп ойлойм. Концерт койгону. Анан кийин экинчиден концерт койгонго аябай көп каражат керек. Эгерде элге достойный концерт коем десең, мисалы үчүн эми светтер келет, ар бир бийчилерге неме кыласың. Азыр бийчилер почти что ырчылардын эле эмеси менен билеп калышпап атабыз. Бир бийлесең, обязательно $200 төлөйсүң да. Мисалы $200 бийчилерге. $200. Клиптерге тартсаң көбөйөт, сатын ар кандай болот да. Клиптерди канчага тартасыздар? Орточо баа менен канча келет ушул? Ал жерде ошо по-свойски болгондо эч кимди айтпай эле коеюн, бирок мен өзүм айтайын. Мен акыркы клипимде кичине бир отрывок неме болду. $200 төлөп бердим балдарга. Андан сырткары өзүң барып, машина менен ташып алып келип, тамагы болот, ашы болот. Кээ бирөөлөр такси менен келет. Ошо баарын бересиң да. Негизичи. Анан ошо концерт койгон учурда деле ошо баягы ырчылар чакырасың, алардын тамак ашын бересиң. Аябай эмес расходу көп. Эгерде чыгымы көп, эл көп келип, көп келген учурда дагы ошол чыгымды актаса. Анан элге лишь беле концерт койду деген атка коюп келип алып, эртең карыз болуп чачыңа карып жеп сахнада жок, башка жок. Түп бар эле, аякта. Ишенип эме кылган мезгилде кандай концерт коем. Мындай жакшы качественный концерт деп коет го, баягы бар. Кайсы жылга пландасыз эми концертти? Эми энди бийчилер дегенде деле мисалы үчүн бийчилердин аябай эң жакшы бийлегендерин алып келгим келет да, мисалы үчүнчү. Анан сахнаны жасалгасында деле сонун кылып жасагым келет. Баннерди тигип эме кылып мен деле коерсум болот негизи, бирок мен ошол нерсени каалайм да өзүмчү. Ам пока ага бирок күчүм жетпейт, ошон үчүн унчукпай эле жүрөм. Суроодон бир аз алыстап кеттик. Ошол эми эмне кылдыңыз? Мисалы тойдон түшкөн, айтып атпайсызбы, тойдон табам көпчүлүк каражат депчи. Ошол каражат табам, тойдо тапкандарым ушу клипке тартам. Быйыл эми көбүнчө эле ошо ырларды жаздырдым. Бизге эми ар бир ырга жок дегенде бир $700 эме кетет. Демек көрүнүктүү бир нерсе кылып элексиз, болгон ошол кайрат өзүнөн түшкөн каражат эле өзүнө эле кетип атат. Көрүнүктүү, бизге формага кетет. Эми формада обязательно бир эме кылып кирбейсиң, базардан эле кийимдерди алып кийбейсиң. Бир форманы канчага аласыздар мисалы? Бир форманы $200 алабыз, 10 000 сомдон алабыз. Ары кандай уже дальше кете берет. Кааласаң 20 000, 30 000, 100 000 кете берет уже. Бирок 10 000ден жогору болот. Ар бир форма. Аз өзүң билесиң, жар-жарга форма тигиш керек болот. Беркиндер даганга форма керек. Формаң эме кылсаң эле, ошол формаң менен 2 жолу киргизип койсоң башка формаң жок беле дагы жазат. Элчи. Форма кийбей деп. Форма десе эми эле эмтип барсаң уже кыш келет, күз келет, кийим толтурат да, эми мындай өзүнөн өзү эле мелкий проблемаларың чыга берет. А бирок бир нерсени жасап аткандай болосуң, монтип айтып келгенде эсиңе келбейт экен.
Жакшы. Эми сиз Ширинге жакынсызбы, жакын эмессизби? Ширинге өтө деле жакын эмесмин. Чындап. Ушул менен кофе ичип, бир аз мындай сырлашып, барлашып отуралы дегенбиз. Эми мен ойлойм маек аябай жакшы болду. Ачык бардыгына. Жакшы, буюрса биздин кийинки эфирге келип бересизби? Сөз келип бересиз, кандай гана болбосун, кандай гана шарт болбосун, сөз келип бересиз. Сен чакырсаң эле чуркап келе берем. Макул, сизге эркин микрофон берели. Жалпы элге каалоо тилегим биринчи эле элибиз тынчтык болсун, биздин элибизде токчулук болсун. Анан ошо тынччылык болсо баары акырындан боло берет. Анан бири-бирибизди кыргыз элинде колдойлу. Бизде аябай көрө албастык көп го. Колдоп ар дайым алдыга өсөлү кыргыз эли. Негизи тынччылык, токчулук болсун, эч ким оорубасын, оорулуулар көбөйүп атат азыр. Ошо силерге Чолпон ТВ көрүүчүлөрүңөр көбөйсүн. Деңгээлиңер дагы бийик болуп өсө бергиле. Рахмат чоң силерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Кызматта мен Шергази Турдукулов болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Эми акырын кофе ичип сүйлөбөңүз же.